Жок дегенде грамота үмүт кылдым эле, дейт Анжелика. Ырчы жана алып баруучу Анжелика эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата мамлекет тарабынан жок дегенде грамота албаганын айтып, социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырды. Өз жеримден болбосо дагы бөтөн жерден 5 жыл мурун Ататүрк төш белгисин, ыраазычылык кат, диплом, грамоталарды алып келем. Быйыл чынында мага бут тосуулар көп болуп жатат. Бирок мен жок дегенде грамота үмүт кылдым эле. Демек дагы иштешим керек, аракет кылышым керек. Ар бир сыйлык алган мыктыларды чын жүрөгүм менен куттуктайм. Эл артистин алгандар мурун эле бул сыйлыкты алышы керек болчу. Ал эми эмгек сиңирген наамын алган сыйлык ээлери 10 жыл мурун эле алышы керек эле. Мен келерки 10 жылда эмгек өтөп, балким жетсем уялбай алгандай болом. Чын ниеттен талпынып иштей берели. Эң негизгиси Аллах Тааламдын колдоосу, элимдин батасы, байкоосу, деген ал. Кыргызстан быйылкы жылы бир дагы тыйын карыз алган жок. Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган Бишкектеги Ала Тоо аянтында президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп жатып, ал 2020 жылдагы оор экономикалык абал, пандемиянын кесепеттери туурасында айтып, өзү бийликке келгенде бюджет бош болгонун айтты. 2020 жылы пандемияга байланыштуу Кыргызстандын экономикалык өнүгүү темпи 8,6% төмөндөгөн. Азыркы учурда пандемия уланып жатат, бирок ага карабастан 2021 жылдын 7 айында экономикалык активдүүлүк акырындан калыбына келүүдө. Мен президент болуп келгенде бюджет бош, резервде бир тыйын жок эле. Бүгүнкү күнгө чейин бардык мамлекеттер менен чек ара жабык, соода-саттык жокко эсе. Мындай учурда салык менен бажы төлөмдөрүнүн кирешеси да төмөндөйт. Ошондой болсо да экономикалык оор абалды турукташтыра алдык. Эгерде Кыргызстан былтыр бюджетти жабуу үчүн 350 миллион доллар карыз алса, быйыл финансылык ресурстарды туура колдонуп, чукул иш-чараларды жүзөгө ашырып, болочок мондун келечегине эмитен кам көрүү үчүн стабилизациялык фонд түзүп жатабыз, дейт Жапаров. Президент өлкөдө салык системасы ачык айкын болуп, пандемияда жабыр тарткан ишкерлерди колдоо жүзөгө ашаарын белгиледи. Инспектордун огунан каза болгон Чыңгыздын артында апасы, жубайы жана 2 баласы калды. Бишкектеги мечиттердин биринин жанында кенже инспектордун огунан каза тапкан Чыңгыз Абдраевдин сөөгү 29 августта жерге берилди. Маркум жеке ишкерлик менен алектенип, үй бүлөсүн багып келген. Анын артында апасы, жубайы жана 2 баласы калды. Жубайы Асель Дүйшеналиева жолдошу менен 4 жыл чогуу түтүн булатканын айтат. Биз 7 жыл кыз-жигит болуп жүрүп баш кошконбуз. Үйлөнүп 4 жыл чогуу жашадык. Ортобузда 4 жашар жана 5 айлык уулдарыбыз бар. Экинчи балабыз төрөлгөндөн кийин таарынышып жүргөнбүз. Бирок бизге келип турчу. Акыркы жолу каза болоордон 2 күн мурда келип кеткен. Өкүнгөнүм, балдарым атасыз калды, дейт ал. Ал эми маркумдун жубайымын деп тааныштырган Ясмина айым сентябрь айында үйлөнүп, той берүүнү пландап жатканын айтат. Айтымында алар расмий түрдө никесин кыйдырышкан. Чыңгыз менен ушул жылдын март айында таанышканбыз. Өзгөчө адам болчу. Эң биринчи ыйманы, адамга болгон күйүмдүүлүгү, кичипейилдиги, чыңчылдыгы, боорукерлиги менен жүрөгүмдү багындырган. Жашоого болгон көз карашы, адамдарга жасаган мамилеси жаккан. Ал менин бир тууган агам менен 2009 жылдан бери тааныш, дос экен. Бирок бул туурасында биз таанышкандан кийин билгенбиз. Шариятка ылайык биздин никебиз бар. Тоюбуз 20 сентябрга белгиленген. Даярданып жаткан учурубуз болчу, дейт ал. Ал эми каргашалуу окуя мечиттен намаз окуп чыкканда болгонун белгиледи. 5 маал намазды мечиттен дайыма окуй албайм. Убакыт кенен болгондо барып турам. Окуя болгон күнү кечки магриб намазын окуп чыккам, дейт Ясмина. Ал эми Чыңгыз Абдраевдин мурдагы жарандык никеси, балдары жөнүндө буларга токтолду. Чыңгыз мурда жарандык никеде жашап, 2 уулу бар. Аларды мен өз балдарымдай көрөм. Чыңгыз аталык милдетин аткарып, балдарына тамак, аш, кийим-кече алып берип, батирдин ижарасын төлөп, бардык жактан камсыздап турат. Балдарды ооруканага алып барыш керек болсо, чогуу барып, чогуу эс алчубуз, дейт. Бул окуяны тергөө ишин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана прокуратуранын кызматкерлери жүргүзүүдө. Инспектор киши өлтүрүү фактысы боюнча кармалып, ага карата баш калкалоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана адам өлтүрүү фактылары боюнча кошумча сотко чейинки үчөндүрүш иши катталганын, тергөөнүн жүрүшүн Камчыбек Ташиев жеке көзөмөлүнө алганын УКМКдан кабарлашты. Мындан тышкары дагы 3 кайгул кызматкери өзгөчө оор кылмышты жашырып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелип кармалды.
Дүйнө жүзү алаканыңда турса да эненин ыраазычылыгы жок, эч ким эмессиң деп Ак жолго кайрылуу жолдонду. Аярзат коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Мамажакыпова энелердин атынан спортчу Акчол Махмудовго кайрылуу жолдоду. Спортчу Акчол Махмудовдун апасы мен тирүүмүн деген маалыматты билдирип чыккан. Көзү тирүү энеси канча бир жылдар мурун каза болуп калган деген дагы маалыматтар, комментарийлерде айтылып кеткен. Элдин баары эле каза болуп калган деген ойдо калган. Спортчунун апасынын билдирүүсү мени көп ойлорго түрттү. Негизи жашоодо аялдар кайсы маселе болбосун терең карап, жүрөктөрүнүн тереңинен кабыл алат. Аял болуп көрбөгөндөн кийин аял затынын мамилесин балаң да түшүнбөйт. Жашоодо үй бүлө куруу маселеси эмес, үй бүлөлүк турмушка чыдап, коломтону өчүрбөй сактоо эрдик. Никени сактап, үлгү болгон үй бүлөлөр менен сыймыктанышыбыз керек. Үй бүлө жашоосун сактоо өтө кыйын, чыдамкай адамдардын колунан келет. Бул дагы өзүнчө бир искусство, талант, чексиз сабырдуулукту талап кылат. Спортчунун апасынын аял катары, эне катары, аял заты менен иштешип жүргөн көйгөйлөрдү көп уккан айым катары жакшы түшүнүп турам. Жашоодо ар кандай нерселер болот. Эркектер үйлөнүп алганча башкача сыйда, уйлөнүп жубай кылып алгандан кийин башка мамилеге өтүшөт. Азыр абал мурдагыдан да курчуп кетти. Аялды гүлгө салыштырсак болот. Гүлгө суу куюп, жакшылап өстүрсө бажырайып ачылып берет, айланасынын баарын көрккө бөлөйт. Эркектер жашоого башкача көз карашта болгондуктан, жубайына көңүл бурбай койгондуктан же көпкөндүктөн, башка аял затына азгырылгандыктан, жарына көңүлү жоктон улам үй бүлө бузулуп, коломтоонун оту өчөт. Шариятта дагы аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла деп Мухаммед пайгамбардын Хадиче энебизге болгон мамилеси сүрөттөлөт. Негизи аялдар төрөлгөндөн көз өткөнчө көп кыйынчылыктарды баштан кечиришет. Башка бирөөнүн үй бүлөсүнө, башка чөйрөгө барып кызмат кылабыз, ордубузду табабыз. Бул убакта жубайынын назик жүрөгү колдоого, жакшы мамилеге, жакшы сөзгө муктаж. Аял заты ал үй бүлөгө кул катары же үй кызматчысы катары келген эмес. Аялдын да өз орду бар. Аял дагы өзүнчө бир дүйнө, өзүнчө бийик, сыйга татыктуу жан, туруктуу, кыйынчылыкта колдогон, жубайын гүлдөй аярлаган мырзанын үй бүлөсү, никеси узакка түбөлүктүү сакталат. Апасынын кайрылуусунан соң спортчу Акчол Махмудовдун өзүнө кайрылгым келди, ички үнүмдү жеткиргим келди. Акчол али балада, өзү үй бүлө күтө элек, эркек болгондуктан мындай нерсени түшүнбөйт. Апасы тирүү турганда менин энем жок дегенге эч кимдин акысы жок. 9 ай омурткасы сыздап көтөрүп, жарык дүйнөгө балканактай уул алып келди, тукум уланды. Түн уйкусун бөлүп, ак сүтүн берип эмизди. 3 уул 2 кызды жарык алып келди. Бала бакчага жеткирип коюп, подъездерди жууп иштечүмүн дейт. Ушундай эмгектерди кылып, бирок айрым кыйынчылыктарга туруштук бере албай калган. Жанын ташка уруп, ушундай темпте кете берсе, балким ден соолугунан ажырамак же дагы башка жагдайларга учурамак. Балким ошол убакта балдарын алып кетсе, бага албай кыйналмактыр. Бул эненин тагдыр үзүмдөрү. Мындай тагдыр тамчысы жүрөгүмдү дилдиретип, кыргыз элиме кайрылгым келди. Жакында 3 жашар кызын таксиге салып иштеген мырза тууралуу маалымат чыгып, аябай кейиштүү кабыл алдык. Азыр аялдардын 70% ушундай акыбалда. Бирок биз унчукпайбыз, аларды көрбөйбүз. Аялдар таксовать этмек тургай балдарын колуна кармап алып, жалданып иштеп жүрүшөт. Эмнеге буга жүрөк оорутпайбыз? Бир эркек баласын караганы үчүн бүтүндөй кыргыз эли кайгырды. Ал эми 5-6 баласын туш-тушка таштап, көрө оокат менен алышкан аялдарыбызды ойлонбойбуз. Мындай аялдардын көбүн көрдүм. Балдарын бутуна тургузам деп түрдүү оор жумуштарда, кара жанын карчырып жүрүп, канчаларынын көзү өтүп кеткендерин көрдүм. Бакыт таба албай кыжырланып, атанын да, эненин да түйшүгүн мойнуна артып, өзүн, ден соолугун унуткан энелер канча. Мындай аялдарды ким ойлойт? Укугун ким коргойт? Аялдар кыйын болуп кетти деген сөздөр көбөйдү. Ар ким өз акыбалына жараша аракеттенип жатат. Үйдө отурган аял заты да жөн отурбайт. Сырттын жумушунда, ичтикин да жөндөгөн аял зат эмеспи? Кудай кошкон жарың түшүнүп, колдоп коштоп турбаса, башка эч ким түшүнбөйт. Ошол сенин колдоочуң болсо гана аял киши бактылуу болот. Балдары бактылуу балалыкты өткөрөт. Спортчу Акчол Махмудовго айтарым бар энеңде. Сени жарык дүйнөгө алып келген энеңди, ак сүтүн берген энеңди эч качан жок дебе.
Энеге зар болуп канча балдар жүрөт, энеге зар канча жетимдер жетилүүдө. Энени сыйла, энесиз бул дүйнө эмес. Энең болбосо сен эч ким эмессиң. Бейиш эненин таманалында. Энең канча ыраазы болгондо гана эки дүйнө бактылуу болосуң. Балким тилегейиң тегиз бактылуу бала болгондо ийгиликтер жаралбай калмак. Спортчунун апасынын айтканын окуп эмнегедир аябай ыйладым. Жүрөгүм зыркырады. Аярылуу тагдыр тамчысы. Бул бир эненин зары эмес, миңдеген энелердин зарындай, тагдырындай туюлду. Аял заты үчүн, тагдырлар үчүн жаным сыздады. Кайсы эне балдарын таштап кетип бактылуу болом деп ойлосун? Бул бир аргасыздык. Күйөөсү сүйгөн жар болсо, үйүнөн бактылуулукту сезсе, аял заты башка тургай бизнес кылганга да кызыкпайт. Үйдө бакыт нуру жанып турса, аял затына иш, бизнес жана башканын баары маанисиз жана кызыксыз. Ак жолго акырында дагы айтарым: дүйнө жүзүн багындырып, дүйнө жүзү алаканыңда турса дагы энесиз, эненин ыраазычылыгысыз эч ким эмессиң, деп жазат Аяр зат коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Мамажакыпова.